Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр эл оозундагы Сулуу келин аттуу кызыктуу жомокту айтып берейин. Студияда Абдурахман Абдубалиев. Илгери өткөн замандарда бир жигиттин түшүнө ай десе аркы жок, күн десе көркү жок сулуу кыз кирет. Ошол сулууну табам деп, ал жигит Мадинанын 5 бурчун 5 айланып кыдырат. Төгөрөктүн 4 бурчун 4 айланып кыдырат. Баягы ойдогу сулуусу табылбайт. Жалдырап жигит жолго салат. Келе жатса, бир булактын башында тамагынан ай көрүнгөн бир сулуу келин турат. Жигит ойлоно калып, менин түшүмдөгү көргөн кыз келин болуп калды. Мейли тобокел, ушуга сөз салып, тийсе алайын, деп камчысын бүктөп олтура калып. Экөөбүз баш койсок кандай болот, деп сулуу келинге кеп салса, ал макул болот. Сулуу келинди жигит алып үйүнө барат. Жигит үйүнө баргандан кийин үй турмушу оңолуп, тамак ашы жайнап жатып калат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы жигиттин өңү саргарып арактай баштайт. Ал жигиттин бир досу болот. Ал жигитке досу учурап, "Ай, сенин өңүң эмне саргарат?" дейт. Анда берки жигит, "Билбейм", деп жооп берет. Анда дос жигити, "Өңүңдүн саргарганын сен билбесең, мен билемин. Аялың аял эмес, карыган ажыдар. Бул карыганда оокат кыла албай калганда куулуп келин болгон. Муну алдың, азапка калдың. Өзүңдү баш кылып, бул шаарды сордурасың", дейт. Сулууну алган жигит ишенбейт. Кантип эле ажыдар аял болуп калсын, деген ойго келет. Анда берки дос жигити, "Болуптур. Мага ишенбесең бара көрөбүз", дейт. "Сен бүгүн түнү чыпалагыңды кес. Чыпалагыңды чыланган тузга малып жат. Аялың таңга маал уктайт. Ошондо курсагын сына. Киндик болсо аялың кеше. Киндиги жок болсо аялың картаң ажыдар. Элдин убалына калба", дейт. Баягы жигит досунун тилин алып, колун кесип, тузга малып, аялынын ичин сыйпаласа киндиксиз. Шек алдырбай эртең менен эрте туруп, "Эй, сенин айтканың чын экен", деп досуна баягы сөздү жашырбай айтат. Анда досу, "Эй досум, мен сенин сулуу аялыңды көрө албагандай ойлодуң эле. Бүт иш чындык болду. Бирок аялыңдын 2 айлык боюнда бар. Ошол аялың төрөгөнчө соода кылам деп бир шаарга кет. 9 ай, 9 күндү болжоп үйгө кел. Ошол учурда аялың толготуп төрөйт. Ошо менен макул болуп шаарга кетип, айтканындай 9 айда кайта келип досуна учурайт. Эми бүгүн аялың толготуп жатат. Бала төрөлүп түшүп баратканда аялыңдын мойнун кыя чап", деп колуна кылыч берет. Ошондо сөөгү эрип, көлкүлдөп жумшап калат. "Бир өлтүрсөң ошондо өлтүрөсүң, бирок баланы ылдам ал", дейт. Айтканындай төрөп жатканда кылыч менен аялын мойнун кыя чапса, башы өгүздөй, денеси 40 кулач ажыдар болуп сулайт. Баягы аял эркек төрөйт. Баланы антип-мынтип энесинин алдынан алгыча, энесинин мойнундагы 2 тамчы кан баласынын көкүрөгүнө таам калат. Баланы ороп, "Эми эмне кылам?" деп баягы досуна барат. Ошондо досу, "Аялыңдын терисин сыйрып алып, калган денесин өрттөп ийгин", деп колуна бир кара кестик берет. Кара кестик менен ажыдаардын терисин тилсе, ажыдаардын терисинин калыңдыгы 3 карыш болот. Терисин сыйрып алып, денесин отко өрттөйт. Ошону менен бала чоңойот. 18 жашка чыккан учурунда бир көтөрүп келген отуну бир шаардагы элге бир кышка жарайт. Бир ичкенде бир шаардын тамагын бир ичкен ушунчалык алып 3 бала болот. Күндөрдүн биринде баягы досу учурайт. Досум, баягыда мага ишенбей, аялымдын сулуусуна ичи тарып жатат деп ойлодуң эле. Бул чындык болду. Эми балаң кандай?" деп сурайт. Анда сулуу аял алган жигит, "Таң, билбейм. Баланын бир көтөрүп келгенин бир шаар бир жыл оокат кылат. Бир жолу ичкенде бир шаардыкын бир эле ичет." Анда досу айтат, "Болуптур досум. Мени достукка санап, балаң экөөң тезинен үйгө келип, конок болуп кет", дейт. Берки жигит макул болуп, 6 күндөн кийин барса, берки досу бир темирден үй жасайт. Темир үйдүн ичин кызыл-тазыл кооз кылат. Өзү ачылып, өзү жабылган 2 жагынан эшик жасайт. Досуна жакшылап тамак берет. Баягы баласы экөөнү ээрчитип, темир үйгө астына өзү, ортосуна досу, артынан бала кирет. Өзү менен досу мурда чыгат. Баягы үйдүн ичиндеги коозулган нерсени карап, бала алаксып,
ошол үйдө калат. Эки дос ээрчишип эшикке чыгышат. Бала элес булас эки жакты карагыча үйдүн ичиндеги эшик тарс жабылып, бекилип калат. Бала бакырганда теминен темир көккө 3 тийип, жерге 3 түшөт. Досу эл журтты жыйдырып, темирден казык кылдырып, чынжыр менен чырматып, темир үйдө жерге кагат. Бир сындырым нан, суу менен 7 күнү баланы багат. 7 күндөн кийин өзөгү карарып, бала жыгылат. 7 күнгө чейин берки досу 70 кулач оор каздырып, бир бени жардырып, жылкынын 2 казысын катар койдуруп, 7 нан үстүнө, 7 кетмен астына коюп, казган оруна таштайт. 70 балбанга жетелетип, баланы оордун үстүнө алып барат. Ачыгып калган бала оп тартып, нанды, этти караганда баланын оозунан 2 жылан атып түшүп, нан менен баягы жылкынын казысына барып сайылып, бала чалкасынан кетет. Ошондон кийин бала куландан соо таптаза болуп тамак ичип, адам болуп калган экен. Урматтуу кичинекей достор, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдыбалиев. Саламатта калгыла.